Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев уулу илим менен Бишкекке учуп келет. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактар жазып чыкты. Белгилей кетсек, Аскар Акаев 2005-жылы өлкөдөн качкандан бери Кыргызстанга келген эмес. Илим Акаев Бишкекке бир нече жолу келген. Анын ичинде 2014-жылы агасын акыркы сапарга узатуу зыйнатына келген. Эске салсак, Акаевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана анын тегерегине бир катар кылмыш иштери козголгон. Жубайы Майрам Акаева жетектеген Мерим фондунун ишмердүүлүгү боюнча 30дан ашык кылмыш иши козголуп, мамлекетке 64 миллион сом зыян келтирген. Сокулук районундагы Белогорка айылында Акбай көлү ташып бара жатканын тургундар кабарлап жатышат. Айылдыктар коопсуздугу үчүн турак жайларын таштап кете башташты. Уже по берегу вода идет. Сель спустился. Белогорка. Чоңоюшу мүмкүн дейт. Чоңоюп атат дейт. Чоңоюп атпа дейт. Чоңоюпса жатагыла окпат чоңоюпса. Белогорканын тиягын же. Интернет тушу опасный да. Кулушу же. Тиякты Белогорканын эмесин жеген турбайбы? Уже көпүрөнүн үстүнө келип калды дейт уже. Все страшный лай. Лай аватат, лай. Ала уже тияк. Суунун уже тиягын жеп атат, суну карагылачы. Баткенде сел жүрүп 17 үйдүн короосун каптап, көчөлөрдү жууп кеткен. Сел кечинде жүргөн. Анын кесепеттерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жоюуда. Ошондой эле райондук комиссия тактоо иштерин жүргүзүүдө. Билдирмеге ылайык 1 август күнү саат 21:30 чамасында Алыш, Балакыш жана Кызыл Булак айылдарында сел жүргөн. Кыргызстандан тажик тарапты көздөй кеткен түтүктү Лейлектин интернационал айылынан табышкан. Лейлек районунун чегарачылары Тажикстан тарапка күйүүчү майды сордуруп алып кетүү үчүн коюлган түтүктү таап жок кылды. Бул туурасында УКМКнын чегара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, контрабандага каршы күрөшүүнүн алкагында чегарачылар Лейлектин интернационал айылында жерге көмүлүп, тажик тарапка кеткен шлангды табышкан. Ал жерди текшергенде күйүүчү майдын жана жүк ташуучу автоунаанын дөңгөлөгүнүн издери аныкталган. Тийиштүү иш-чаралардан кийин күйүүчү майды сордурууга коюлган түтүк жок кылынган. Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 килограмм салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов азербайжандык атаандашы Рафик Хусейновду 9-1 эсеби менен жеңип, жарым финалга чыкты. Биринчи күрөшүндө тунистик Ламиет Мафини 11-0 эсеби менен уткан. Эркин күрөш боюнча 68 килограмм салмакта катышып жаткан Мерим Жуманазарова чейрек финалда нигериялык атаандашына 2-3 эсеби менен утулуп калды. Акжол Махмудов жарым финалда армениялык Карапет Чалян менен күрөшөт. Акжол Махмудов 22 жашта. Уландар арасында Азиянын 2 жолку, дүйнөнүн 1 жолку чемпиону.